Палач деген кайманат жөн гана кайманаттын ээси болуп калган эмес, бирок эми бул ирет анын жолу болгон жок. Биз кезектеги жупка назарыңыздарды бурабыз. Биринчи раунд башталды. Жылдызбек Ураимов кызыл бурчтан чыккан көк чолок шым менен, ал эми ак кийимчен Бекмамат Камчыбек уулу. Экөөнүн ортосунда 3 жаш айырма бар. Жылдызбек Ураимов 1991 жылы төрөлгөн, ал эми Бекмамат Камчыбек уулу 1994 жылы. Ал эми Бекмаматтын бою бир аз узунураак, 1,77 метр, жок, тескерисинче бул жерде Жылдызбек Ураимовдун бою узунураак деп көрсөтүлгөн, 1,80 метр деп. Ошондой эле Жылдызбек Ихлас Ынтыбак клубунун өкүлү, Арслан Тыныбековдун шакирти. Окуя өзгөчө мына биринчи раунд эле башкача өнүгүп кетти. Ал учурда ошентип өзүн ишенимдүү сезген мушкер атаандаштын үстүнө жатып алып сокку жатып атат. Анын чолок шымында Саркарбаев деп да жазылып жүргөнү байкасаңыздар болот. Тылыш Саркарбаевдин шакирти Бекмамат Камчыбек уулу, чындыгында дал ушул Саркарбаевдин Саркарбаев өзү аны машыктырат. Ош шаарынан эки мушкер тең Оштон, ал эми Жылдызбек Ураимов ал Кара Суудан болот, Оштун Кара Суу районунан. Бекмамат Камчыбек уулу болсо ал Ош шаарынын демек өзүнүн жоокерлик самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер, ушу самбо боюнча спорттун чебери Бекмамат. Азыр мына ошол Бекмаматтын активдүүлүгүн, анын үстөмдүгүн биз байкап атабыз. Азырынча өзүн жакшы алып жүрөт, бирок бул беттештин тагдыры чечилди дегендик эмес. Азыр мына салмагы менен барып сокку затып кетейин деди эле. Анысы иш жүзүнө ашпай, эми муунту ыкмасын ушул жерден колдонуп атат. Мындай жерден жеңишке ээ болуп кетпесе деле, бирок атаандашты ушунчалык ыңгайсыз абалга калтырганга мүмкүнчүлүк болот. Мына эми болсо Бекмамат Камчыбек уулу өзү далысы менен жерде калды. Мойнун берип койгонуна карабастан бөйрөк тушка соккуларды Жылдызбек Ураимов иш жүзүнө ашырып атат. Ушундай аралаш эр уруш боюнча жалаң машыгып келген мушкер азыр Бекмамат мойнун алдырып койду дагы. Ал жерде Жылдызбек Ураимов муунту ыкмасын колдонуп атат. Алгачкы ирет менин оюмча Жылдызбек Ураимовдун мүмкүнчүлүк болду. Жана беттеш аягына чыкты. Бекмамат Камчыбек уулу канчалык үстөмдүгүн көрсөтпөсүн, бирок ийгилик Жылдызбек Ураимовго жылмайды. Азамат Жылдызбек ушинтип бир топ ыңгайсыз абалда калганына карабастан аягына чейин чыдап мүмкүнчүлүктү пайдаланып кетти. Бекмамат Камчыбек уулу ишенбей турат жеңилгенине. Жана расмий чечим албетте чыгышы керек, бирок жеңүүчү ким экенин биз билебиз. Ал Жылдызбек Ураимов 1991 жылы 28 июнда төрөлгөн, бою 1,80 метр болгон Жылдызбек Ураимов. Удушающим приемом победу одержал боец красного угла Ураимов Жылдызбек. Дагы бир ирет Жылдызбек Ураимовду жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми